Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарасы такталган эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттеринин ачылышын шарттады. Бул жарандардын каттоосун жеңилдетип, соода алаканы жакшыртты. Достугу бекем болсун деп. Karşılar bilen alkışlar koyuyoruz size. Dostluğumuz abadi olsun. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев соңку макулдашууну 2022-жылы ноябрда ратификациялап, 2023-жылы январда Бишкекте ратификациялоо грамоталарын алмашты. Мунун фонунда Өзбекстан бир тараптуу чегара бекеттерин кайрадан ача баштаган. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегара тилкесинде Жалал-Абад облусунда Маданият автожолу, Баймак автожолу, Бегават автожолу жана Кеңсай автожолу, Ош облусунда Достук автожолу, Кара-Суу автожолу, Кара-Багыш автожолу жана Баткен облусунда Кызыл-Кыя автожолу, Кадамжай автожолу, Кайтпас автожолу, Ак-Кыя автожолу, Өтүкчү автожолу, Чечме автожолу өткөрмө бекеттери иш алып барууда. Эки өлкөнүн ортосундагы жөө жана машина менен өтүүчү 16 чегара бекеттеринин 13-ü ишке кирди. Дагы 3-ü Сейдукум, Сумсар жана ынтымак өткөрүү пункттарын 2025-жылы жандантуу күтүүлөрү айтылып келет. Алыскы туугандан жакынкы коңшу, абалдан айтылган сөз. Коңшуң тынч, өзүң тынч. Мындай абалдарды Кыргызстан башынан өткөрдү. Карама каршылыктуу мамилелердин келип чыгуусу такталбаган чегара тилкелеринен болуп келсе, бүгүн Кыргызстанда андай көйгөйлүү маселе калган жок. Алыскы туугандан жакынкы коңшуна деген мындай макал бар да. Ошон үчүн бул баягы элдердин арасында эмес, бул мамлекеттер арасында дагы коңшу мамлекеттер менен абдан жакшы бир достук мамиледе жашаган жакшы да. Ошонун негизинде бул 3-жылкы саамалык иш-чара болуп атат. Себеби дегенде Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы чегара 3 жыл мурун толук такталып бүтүп, эки президенттин ушу мамилесин мындан ары эки мамлекетти, эки элдин достугун улантуу максатында ушундай социалдык маанидеги иш-чаралар башталган. Эки мамлекет ортосундагы мамиленин ачыктыгы аймактар алакасындагы бекемдеди. Жалал-Абад облусу Өзбекстандын бир катар областтары менен чектеш. Ошондуктан бул тараптан алганда жыл сайын облуста коноктор келип турат. 3 жылдан бери Өзбекстандын ватандаштар коомдук бирикмеси менен жалал-абаддыктар жаңылануунун майрамы болгон Ноорузду бирге тосуу үчүн маданий иш-чараны чогуу өткөрүп келет. Өзбек-Кыргыз мамилелери анча жанданып, жаңы этапка көтөрүлүп, айрыкча мына 3 жылдан бери жакшы достук мамилелери орнотулуп, ар бир президенттерди визиттеринде бул мамилелер талкууланып, эки элди биримдиги үчүн маданият, искусство, спорт тармагында делегацияларды алмаштырып, алар бизге келип декадалар өткөзүлдү. Ошол боюнча мына биз Жалал-Абад облустук Өзбек улуттук маданий борбору Ташкенттеги ватандаштар коомдук бирикмеси менен жакшы алака орнотконбуз. Өзбекстандан келген атайын делегация Кыргыз каадасы менен тосулуп алынды. Бул эки элдин ортосундагы мамиленин бекемдигин, ынтымакчылыктын бийиктигин билдирет. Келген конокторду президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү да кабыл алып, достук мамилелердин акыркы 3 жыл аралыгында эң бийик чекке жеткендиги менен куттуктап, абалдан дили бир элдин азыркы учурдагы саясий, экономикалык, маданий алакасына токтолду. Жалал-Абад областной аймагында Бегават жана Кеңсай көзөмөл өткөрүү пункттары ачылды. Ошол эле учурда калктын социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтык жаңы багатка кеңейди. Эки элдин достугун бекемдүүгө өнөр адамдардын жана маданият тармагынын орду абдан чоң. Азыркы технологиялык өнүккөн доордо элибиз маданият аркылуу жана
ана өзүнүн нукура улуттук асыл сапаттарын сактайт. Кыргызда коңшуң тынч, сен тынч деген сөзүбүз бар. Алыскы тууганга жакын коңшуна артык деген макалдарыбызда бар. Кыргызстан көп улуттуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Эгемендүү мамлекетибизде бардык элдердин каада салт, үрп-адаттарына бирдей сый урматтар менен мамиле жасалат. Учурда Өзбекстанда 300 миңден ашуун кыргыз улутундагылар жашайт. Билим алуу жаатында кыргыз тилиндеги 51 билим берүү мекемеси бар. Алардагы биздеги башка улут өкүлдөрүнө болгон мамиледе эле сый урматта, бирдей укукта жашап келишет. Жакын кошумчулук, стратегик шериктик жүдө жогору деңгээлге көтөрүлүп атат. Оны элдерибизде, балдарыбызда биз да билип атабыз. Эмнеге дегенде кыргыз менен өзбек кылымдарды картып келген эки бир тууган эл эсептелет. Буларды эч ким эч качан ажырата албайт. Эт менен тырнактай болуп кеткенбиз. Мына арада аз гана үзүлүштөр болду. Но бирок мана азыр президентибиздин инициатива менен бар жайына түштү. Мен ойлоймун, Өзбекстанда кыргыздардын бүгүн жашаш шарты өтө жогору деңгээлде. Өзбекстан бүгүнгү 300 миңден артык кыргыздар Анжан, Фергана, Наманган, Жизак, Сырдарья, Ташкент облустарында жашайт. Биздер жашашыбыз өтө жогору деңгээлде. Бизге президенттик жагынан ар дайым көңүл бурулуп келип атат. Бардык шарттар жаратылган. Чек аралардын такталышы жана өткөрмө бекеттеринин ачылышы жарандардын каттоосунан сырткары эки өлкөнүн соода-экономикалык алакасына бир топ оң таасирин тийгизди. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, карым-катнаш аз болуп турган 2016 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 192 миллион болуп турган. Mana o'tgan yilgi kunga ishlarni bir sarhisob qiladigan bo'lsak, bizlarning tovar oborot hajmimiz ancha o'sdi. Undan tashqari mana turizm sohasida bizlarning ikki tomonlama aloqalarimiz juda ham rivojlanib bormoqda. O'tgan yili mana O'zbekistondan Qirg'izistonga 3 millionga yaqin turistlar tashrif buyurishdi va ularning ko'pchiligi mana shu Jalolobod oblasti, Arslonbob ham kelib hordiq chiqarib ketishdi. Va o'z navbatda O'zbekistonga Qirg'izistondan 2 million 300 ming turist. Bu rekord haligi son. Ishonchim komilki, bu yil bu sonni yanada oshirish niyatlarimiz bor. Кыргыз-өзбек элдеринин достук Нооруз майрамы аталышындагы маданий иш-чаранын экинчи бөлүгү Барпы атындагы драм театрында улантылды. Мында Жалалабадтык таланттардын жана келген коноктордун ыр бийлери тартууланды. Бул бир тууган элдердин бекем достугун жана маданий алакасын бекемдеген иш-чара болду. Келечекте достукту жана коңшулук мамиленин чыңдоо багытындагы биргелешкен жөрөлгө мындан арадагы улантылары анык. Эки мамлекеттин достугун, элини бекемдүүлүгүнү, экономикасын көтөрүү үчүн өтө катуу тынымсыз иш кылып аткан бардыгыбызга белгилүү. Биз элибиз ушунчалык биз эки президент кылган иштеринен өтө ыраазыбыз, рахматтарыбызды айткыбыз келет. Бүгүн улар келгенде шаңдуу болдук. Мисалы биз эле барганбыз аяка, вообще сөзү күтүп алышкан. Мында биздекилер жашнакай кылып, мана живой стендер менен жашнакай кылып өтө коз менен күтүп алышты. Бүгүн биз разы болдук. Биздин максатыбыз эме? Мамлекетибизде тынчтык, улуттардын ортосундагы маданиятты мекемдөө, достугубузду ашыруу, чегерелер менен бир четтен бардыгы ачылып кетти. Миң кала Кудайга шүгүр дейбиз. Элибиз тынч болсун. Самый эң негизи эки президентке илайым көз тийбесин. Маданий алакалардан сырткарыдагы соңку жылдары мындан сырткары эки тарап биргелешкен ишканаларды ачып жатышканы маалым. Анын ичинде айыл чарба аздыктарын, тиричилик техникасын өндүрүүчү жана автоунааларды чогултуучу заводдор ачылды. Бул кыргыз-өзбек мамилелердин ар тараптан чыңалуусу.